УКМК Равшан Тентек Каймана аттуу адамдын кармалуусу боюнча түшүндүрмө берди. 1967 жаран Баткен шаарында кармалган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 2001-жылы Дара айыл өкмөтүнүн жетиген техникалык сервисинин балансында турган Көктөбө дачасын өзүнө чектеш аймагын 1,5 гектар өлчөмүндө мыйзамсыз ээлеп алган жана кийин документтерди Баткен шаардык башкармалык аркылуу мыйзамдаштыргандыгы айтылат. Андан соң аталган аймакта чарбалык курулуштары бар турак үй курган. 2004-жылы кылмыштуу кирешилерин жашыруу максатында мүлктү жакын тууганына каттаткан. Ошондой эле ал өзүнүн кылмыш чөйрөсүндөгү абалынан пайдаланып Баткен районунун аймагында бир нече жер тилкелерин жана кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз ээлеп алып жакын туугандарынын атына каттатып алгандыгы айтылат. Алсак Бүжүм айылындагы 15 гектар айыл чарба жер тилкеси мыйзамсыз пайдаланып, эгиндерин сугаруу максатында төмөндө жайгашкан калктуу конуштардын тургундарын ичүүчү суу менен камсыз кылуучу таза суу скважинасына өзүн билемдик менен кошулган. Мындан тышкары, ага карата кылмыш жаза кодексинин 215 беренеси менен электр энергиясын өз алдынча пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. 2001-2025 жылдары электр тармактарына эсепке алуучу шайманы жок мыйзамсыз кошулуп, натыйжада мамлекетке 1,2 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген.